Bismillahirrahmanirrahim. Бүткүл аламдарды жараткан Аллах Субханаху ва Таалага чексиз мактоолор шүгүрлөр болсун жана анын сүйүктүү пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салату саламдар болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, биз сиздерге аялдар үчүн парз болгон жоолукча хиджабдын канчалык деңгээлде мааниси бар, ушул боюнча бир аз маруза кылып беребиз. Шариатта жоолуктун өкүмү сакалдын өкүмүнөн жогору турат. Эгерде бир аял жоолук салынса, анын ыйманын жогорулаганын билдирет. Намаз окубай коюу мүмкүн, бирок жоолукту салбай коюу мүмкүн эмес. Эгер ал аял намаз окуса жана жоолукта салып жүрсө, анда анын ыйманынын дагы жогорулагандыгынан кабар берет. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат: жаш балдарга 7 жашка келгенде намаз окуганды үйрөтүп баштагыла. Эгер 10 жашка киргенде балаң намаз окубаса, ургула деген. Бул деген уруп тепкилеп канын чыгарып деген эмес. Туура эмес экенин айтып түшүндүрүп, болбосо шапалак менен бир чабуу дегендик. Эми аалымдар айтат: эгерде кимде-ким баласына 7 жашында намаз окуу деп айтпаса, анда баласы 10 жашка киргенде баласын урганга акысы жок деп. Себеби диндеги биринчи нерсени каалаган жок дейт. Түшүндүрүү керек. Кудайдын парз экенин, муну аткарбаса күнөө болорун ага дайындап, эгер аял заты болсо, жоолук салууга үйрөтүү керек. Жоолук салууда чоң береке бар. Аялына жоолук кийгизген эркек, аялын шим кийүүсүнөн кызгана турган эркек, аялына кайдыгер карабай турган эркек, аялын кызганбаган эркек бейишке кирбейт деген. Сенин жоолук салдыргандыгың, аялыңды кызгангандыгың. Аял деген сенин аброюң, анын сулуулугу сенин жеке менчигиң, сенин өзүң рахаттана турган жайың. Андан башка бирөөнү лаззаттандырууга болбойт. Дагы бир жолу кайталап кетем, аялын кызганбаган эркек бейишке кирбейт. Бул исламдагы сөз. Ошонун ичинде аялын аврат жайларын бөтөн көздөн сактап жүргөн эркек бейишке кирет деген. Саад ибн Абу Ваккас деген сахаба бир күнү сахабалар менен болгон кезде айтат экен: бирөөңдү аялымдын жанынан көрүп калсам, башыңарды кылыч менен чаап таштайм дейт. Ошондо сахабалар пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга келишип айтат: Я Расулаллах, Саад ибн Ваккас, бирөөңдү аялымдын жанынан көрүп калсам, башыңарды кылыч менен чаап салам деп жатат. Бул кандай дегени? Бирөөң бир нерсе сурайм деп байкабай барып албагыла дегени эмеспи? Дейт. Анда пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Ата ибн Жабуна мин гайрат Иса. Силер Сааттын кызганчактыгына таң калбадыңарбы дейт. Анда сахабалар: Оба, таң калып атабыз я Расулулла дегенде, Ана агияру минху. Мен андан да кызганчакмын дейт. Аял затын кызгануу имандан. Муну Аллах Таала буйруп жатат. Аялды кызгануу жаннатты гүлдөткөндүгүң. Ошондой болуш керек негизи. Аял деген бул сулуу зат. Алтын деген кымбат зат, Маржан деген кымбат зат, Алтынды тоонун түбүнөн, маржанды болсо деңиздин түбүнөн казып алабыз. Менет деген оңой эмес. Ал эми таштан да, маржандан да кымбат болгон аялыбыз көчөдө калып кетип жатканы биз үчүн намыс эмеспи? Аялдын денесин көргөн ар бир эркекке шайтан сөзсүз түрдө ой салат. Бирөөгө бузук ой келтирет. Зынакорлукту башат ушинтип башталат. Куранда зынакорлукка жакындабагыла, анткени ал арсыздык жана жаман жол деп атат. Зынакорлуктун эшигинин катуу ачылып кеткенин себеби аялдардын жылаңачтануусу. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде айтылгандай, 2 топ бар тозокко түшө турган, бирок мен аларды көргөн жокмун дейт. Ошолордун бирөөсү касиятун ариятун, кийинген жылаңачтар дейт. Пайгамбарыбыз биздин замандагы аялдарды айтып жатат бул жерде. Кийим бар, бирок жылаңач сыяктуу. Муну баарыбыз көрүп турабыз. Демек, аны чечиндирүүнүн кажети жок. Ал проблема эмес. Эркек болуп, ал эми аял болуп жаратылгандан кийин эркектин аялга болгон кумары бул табигый нерсе. Ал эми жогорудагы аятта зынакорлукту каалабагыла деген жок. Балким зынакорлукка жакындабагыла деп кайтарып жатат. Көзүңдү тый, оюңду тый, колуңду тый деп жатат. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям иман ушунчалык күчтүү, өзүнүн шахабатына ээ боло ала турган адам, ла исафихун ниса, мен жалпы аялдар менен амандашпаймын дейт. Мына ушул жерде амандашуунун өзү туура эмес болуп калдыбы? Жок, маселе башка жакта. Бизде конокко келген кезде, "О, кандай, амансыңарбы?" деп кол эмес, бетинен, оозунан да өбүшүп көрүшөт. Бул ачуучундук. Шариатта аял кишини кийиндирүү, жоолук салдыруунун чоң пайдасы бар. Ал эми ошол жоолук салдырбагандын зыян жактарын айтып өтөлү. Мына, Казакстандын Караганды областында бир окуя болуп өткөн. Бир жигит менен кыз үйлөндү. Бул исламий той эмес, бирок болгону зынакорлукту себеп кылган бир жаман окуя болгон. Ошентип үйлөнөт экен. Экөө тең сулуу, кыз дагы, жигит дагы мыкты. Экөө үйлөнүп өмүр сүрөт, бала чакалуу болот. 2 баласы дүйнөгө келет. Ушинтип өмүр сүрүп жүргөн кезде аял өз жумушуна кетет. Үйдөн чыгып кетип жатканда боёнуп, жасанып кетет. Бул бизде дагы бар.
Шарият боюнча аялга боенууга да, чачын жазып өрүп жүргөнгө да уруксат. Бирок күйөөсүнүн алдында, үйүндө көчөгө чыккан кезде боегун өчүрүп, атырын жууп, башын жаап чыгуу керек да, туурабы? А бизде тескерисинче болуп жатат. Көчөгө чыгаар кезде ушундай жасанып алат дагы, үйүнө келген кезде жоолук салып алат. Ата-эненин алдында жоолуксуз жүрүүгө шарият уруксат берет. Именно көчөгө жоолуксуз чыгууга уруксат бербейт. Мындан кайтарат. Бизде кандай? Бизде аял күйөөсүнүн алдына келгенде жыртык домашний тапочка менен жаман халатын кийип алат дагы, анан албетте күйөөнүн аппети жоголот да. Анан кийин эри жүрөт. Бирөөнүн аялы кыздай, менин аялым муздай деп. Өз күйөөңдү өзүң зынакорлукка түрүп жатасың, эй аял заты. Күйөөңдүн көңүлүн өзүң калтырып жатасың. Шариятта аял күйөөсүнө жагынуу керек. Сахабалар үйүнө кирип келе жаткан кезде такылдатып же болбосо тамагын кырып кирген. Муну азыркы күндө карыялардан дагы байкасак болот да, туурабы? Мына ушул шарияттан калган адат. Бул мен кирип кетип атам дегени, эмне үчүн мен кирип кетип атам дейт. Аялынын жолугун салып, үйүн тазалап, боенуп, жасанып, күйөөсүн күлүп чайнап тосуп алсын деген ойдо ошентет да. Ошентип тосуп алса, албетте күйөөсүнүн көңүлү көтөрүлүп, тамактан алдын ширин сөздөр сүйлөшүп дагы, жеген тамагы дагы даамдуу болот. Эми жанагы тойго кайтайлык. Ошентип жанагы экөө үйлөнүп жашап жүргөн кезде элдин баары кызыгат, экөө бактылуу дейт. Кандай гана бактылуу жубайлар дейт. Аялы күнүгө жумушка кетет, жасанып боенуп, күйөөсү өзүнүн жумушуна кетет. Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде жигитке бир досу телефон чалат. Эй досум, сага бир сөз айтайын. Бирок сен иренжибегин. Бул айкын чындык. Жаман ойлобо, бирок мен ошентип күмөндөп атам. Сенин аялыңа баардык эркектер кызыгып жүрөт го. Эртең сенин аялыңдан пайдаланып жүргөн эркектин алдында аброюң түшүп калбасын. Ошон үчүн сен өзүң кызуу кандуулукка алдырбай аялыңды аңдып көрчү. Бирок мен көрбөдүм, кол менен кармап алган жокмун. Бирок менде эмнегедир ошондой күмөн бар дейт. Тиги жигит ар ойлонот, бир ойлонот, кантип эле ушундай болсун дейт. Акыры аңдайт, билгизбей аялын аңдайт, бир күн аңдайт, эки күн аңдайт, анан чындап эле аялын бирөөнүн төшөгүнөн көрүп калат. Жумушта жүргөн бирөө акыры алдына басып чыгылыптыр аялын. Мына бул 8 март деген страшный майрам бар. Ушул майрамда себепчи болгон дейт ушул нерсеге. Мына ушул күндө, ушул 8 мартта жумуштагы кесиптештери сиздердин аялыңыздарга кымбат билектерди алып берет. Буга шайтан үндөйт да, тахаду деп үндөйт. Сыймык орнотот дейт, махабат орнотот дейт жүрөккө. Бул маскара нерсе, астагфирулла. Эй эркек, бирөөнүн аялын куттуктаганга сенин акың жок. Ошентип тиги келин бул жумушта жүргөн бирөөгө жолугат. Экөөнүн ортосунда байланыш түзүлгөн. Анан ал аялды күлүп тосуп алып, машинасы менен тосуп алып, машинасы менен алып барып таштап, кийин акыр аягында аялды өзүнүн менчик аялына көрүп, өзүнүн бузуку, зына иштерине пайдалана баштаган экен. Күйөөсү муну өз көзү менен көрөт. Үйүнө келет, катуу ачууланган, тамеки чеге берип, түсү бузулуп капкара болуп кеткен. Эки баласы бар. Алар болсо атасынан коркуп бурчта отурат. Ошентип отурган кезде аялы жумуштан келет. Эч нерседен кабары жок. О, кандайсыңар балдарым деп күлүп чайнап кирип келет. Караса күйөөсү капкара болуп отурат. Демек бир нерсе болгон. Уруш, жаңжал башталат. Күйөөсү аялына ушунчалык катуу ачууланган абалда бычак алып барып, аялын ошол жерде өлтүрөт. Ачуу калтырып кескилей берген, эч нерсе калтырбаган. Чачып салган дейт өзүнүн аялын. Эки баласынын көзүнчө ушул ишти кылып, өзү 7-чи кабаттан боюн таштайт. Аялы дагы өлдү, өзү дагы өлдү. Эки баласы жетимканада. Бир үй бүлө жок болду мынакей. Мына зынакорлук деген эмнеге алып келди? Урматтуу мусулман бир тууган, буга эмне себеп болду? Албетте аялдын ачылып чачылып жүргөндүгү, динден түшүнүгү жоктугу. Ошондон аялдарды жашыруу керек. Урматтуу мусулмандар, коргоо керек аял затын. Жылуу сүйлөсөң жылан иңинен чыгат деген кеп бар. 1000 жолу скромная болсун. Эгер ал өзүнүн денесин бекитпесе, эгер динден түшүнүгү жок болсо, баары бир күнү бирөөгө бетин өптүрүп коюшу мүмкүн.